Салам барыңыздарга, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге кантип үйдө отуруп бекер англис тилин өз алдынча үйрөнсө болот, мына ошол тууралуу видео чыгарып жатамын. Сөзсүз түрдө видеонун аягына чейин көрүңүздөр, анткени мен сиздерге бир жакшы жаңылык менен бөлүшөмүн. Биринчи эле кезекте ар бир тил үйрөнүп жаткан адамдын цели болуш керек. Сиз эмне үчүн англис тилин үйрөнүп жатасыз? Ошол целге байланыштуу болот. Көпчүлүк эле менде чоң адамдар көбүрөөк окуйт. Мен байкашым боюнча, мисалы үчүн жаштар батыраак кабыл алат, бирок чоңдор билесиздер, жаш өткөн сайын бир аз кечирээк кабыл алат. Ошого карабастан аракети аябай чоң алардын. Анткени мен барып чет өлкөгө барып иштешим керек, ошол жакта жашашым керек, мен балдарыма условия түзүп беришим керек деген ушунчалык чоң максаттарды коюп англис тилин кыска убакытта үйрөнүп жатышат. Анан дагы бир чоң плюсу, аларда наставник бар. Эгер сиз өз алдынча эмес, кыска убакыттын ичинде англис тилин сонун үйрөнөйүн десеңиз, не только үйрөнбөстөн сиздер негизгиси сүйлөшүңүздөр керек. Жана listening менен speaking аябай жакшы болуш керек сиздерде. Бирөө сүйлөп жатканда түшүнүшүңүздөр керек, и плюс сүйлөшүңүздөр керек, жооп айтышыңыздар керек. Мына ошол англис тилин кыска убакытта үйрөнүш үчүн сиздерге сөзсүз түрдө наставник керек болот. Кимдин наставниги бар болсо, ошолор батыраак үйрөнөт. Анан бул жерде наставниктен дагы көп нерсе көз каранды демекчимин. Эгер күчтүү наставнигиңиз болсо, сиз кыска убакыттын ичинде үйрөнсөңүз болот. Ал эми сиздер англис тилин кыска убакыттын ичинде оңой жана бат кыска убакыттын ичинде үйрөнгүңүздөр келсе, анда менин индивидуальный англис тили курсума жазылсаңыздар болот. Бул дегени өзүңүздөр жалгыз окуйсуздар дегениз. Мен азыркы учурда дагы окутуп жатамын, бирок свободный окошкалар бар, менен жазылсаңыздар болот. Телефон номери экранда болот, байланышабыз. Кантип үйдө отуруп бекер үйрөнсө болот, мына ошол тууралуу айта турган болсом, бекер үйрөнөм десеңиздер, бүгүн мен сиздерге 3 жолун айтып беремин. Биринчи жолу бул телефон аркылуу эле үйрөнсөңүздөр болот. Англис тилине ар кандай приложениялар бар, ошолорду скачать этесиздер. Анан кийин көбүнчө орус тилдүү приложениялар скачать этсеңиздер болот. Анан кийин кандай приложениялар бар, кайсынысы эффективдүү деген суроолор дагы аябай көп болот. Эгер ошондой суроолор бар болсо, жазып калтырыңыздар, кайсы эффективдүү приложенияларды кийинки видеолордо сиздерге айтып берем, эгер чындыгында кызык болсо сиздерге. Бул биринчи жолу болду. Экинчи жолу болсо, англис тилин өз алдынча бекер үйрөнүүнүн экинчи жолу бул электронный англис тилиндеги китептерди алып окусаңыздар, үйрөнсөңүздөр болот. Даже бекер грамматикаларын алып окусаңыздар болот. Аябай көп. Азыркы учур бул интернеттин заманы болгондуктан сиздер алып үйрөнсөңүздөр болот. Любой электронный виддеги китептерди бекер алып окусаңыздар болот. Бул экинчи жолу. Үчүнчү жолу болсо, бул сиз англис тилин жакшы сүйлөшүңүз үчүн жана listening аябай жакшырышы үчүн сиз көбүнчө YouTube көрөсүзбү, же болбосо жөн эле видеолорду көрөсүзбү, ким кайсы тармакта көбүрөөк отурат да. Мисалы үчүн сиз эгер YouTube'да көбүрөөк отура турган болсоңуз, влогторду көрө турган болсоңуз, англис тилиндеги влогторду көбүрөөк көрүңүз. Эгер телевизор көбүрөөк көрө турган болсоңуз, телевизорду дагы интернетке туташтырып алып, англис тилиндеги фильмдерди көрсөңүздөр болот. Биринчи жума сиздерге аябай непривычно болот. Андан кийин бир жумадан уже кулагыңыз көнүп баштайт, өзүңүз да сөйлөп баштайсыз. Бир-эки сөздөрдү уже сиз даже жашооңузда колдонуп баштасаңыз болот. Мисалы үчүн bless you, мына ушул сыяктуу сөздөрдү. Эң негизгиси ар бир адамдын өзүнүн максаты жана максаты болсо батыраак үйрөнөт демекчимин. Ал эми жакшы жаңылыгым боюнча айта турган болсом сиздерге, кимде ким англис тилин кыска убакыттын ичинде жакшы үйрөнгүсү келсе, кыска убакыттын ичинде эффективдүү үйрөнгүсү келсе, анда мен индивидуальный курсума жазылсаңыздар болот, англис тилинин курсуна. Азыркы убакта да көптөгөн адамдар окуп жатат, бирок свободный окошкалар бар. Ошон 50% скидка жарыялаймын. Сиздер болгону 2,5 сом менен 5,000 сом обычно сиздер болгону 2,5 сом менен 1 айлык англис тили курсуна жазылсаңыздар болот. Жана бул курс түздө эфир аркылуу өтүлгөндүктөн бул жакта аябай көп результат болот. Именно speaking, listening ошолорго аябай жакшы. Көпчүлүк эле эмнеге мен speaking, listening деп атам? Анткени көпчүлүк эле англис тилинин грамматикасын билгендер дагы бар, бирок сүйлөшө албайт. Же болбосо бирөөлөр сүйлөп жатса түшүнбөгөн адамдар аябай көп.
Ошондуктан силерди баарыңыздарды индивидуалдуу англис тили курсума чакырамын. Көрүшкөнчө кийинки видеолордо.